Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү эфирде мен Айназ Кадырова алып барам, амансыздарбы? Кадамжайда жашы жетелек секелек кыздын зордукталышы, анысаздык келгенсип өлтүрүлүшү коомчулукту селтеттирди. Келечекти кооптондурду. Анткени бул зордукчулардын курмандыгы болгон. 10 күлүнүн бир күлү ачыла элек кыздын ата-энесинин гана эмес, жалпы кыргыз коомчулугунун трагедиясы. Бул келечек муундун тарбиясыздыгынын, ыймансыздыгынын белгиси. Ата-энелер үчүн, коомчулук үчүн бул окуя кагылган коңгуроо болду. Жаштарга, балдарга татыктуу тарбия, каныккан билим берүү ар бирибиздин атуулдук милдетибиз, адамдык парзыбыз экенин аңдадык көрүнөт. Талим тарбияга астыйдил мамиле кылуу керектигин соңку окуялар көрсөтүүдө. Коомчулук жапатырмак киришип, тарбия багытындагы бардык шарттарды жандандырууга тийиш. Ананда бул окуя талим тарбия боюнча гана ойлонтпостон, сот адилеттигин орнотуу маселесинде кабыргасынан койду. Дегенибиз, коомчулук зордукчуларды өлүм жазасына тартууну киргизүү керек дешет. Бул соттордо мыйзамдуулук жана адилеттүүлүк жок болгондон улам көтөрүлүүдө. Коомчулук соттордун адилетсиздигине гана нааразы болбостон, укук коргоо органдарындагы тергөө иштеринин жүрүшүнө дагы ичи чыкпайт. Буга бир мисал Ихсан кооперативинин акчасын же үйүн ала албай жүргөн жабырлануучулар ИИМнин тергөөчүлөрүнө нааразы болууда. Нурсат юридикалык компаниясынын адвокаты Такем Молдакуловдун айтымында Ихсан боюнча тергөө иштеринде мүчүлүштүктөр бар. Арыз жазылгандан кийин, жаңы УПКда да мурда да ошондой болуш, мына РП деген киргенден кийин 24 сааттын ичинде арыз жазгандарга РПП талонун бериш керек, РП талонун бериш керек эле. Аны пока тергөөчүнү коколоп кыйкырып өкүрмөйүнчө ал РП деген талон берилбей жатат. Бул биринчиси. Экинчиси, арызды карап териштирип көргөндөн кийин действительно кылмыштын курамы болсо, ошо арыздын ээсине жабырлануучу болуп тапты деген токтом тапшырылыш керек. Кечээ мен башкы прокурорго айттым, токтомду через раз берип атат. Токтом берилбеди деген сөз, эртең сот болгондо ошол арыз жазган жабырлануучу уже айырды, жабырлануучу статусунан айрылды деген сөз. Ал жабырлануучу болуп сотко катыша албайт деген сөз. Ошо эмнеге ошо элементарный ошо РП менен, РПнын талону менен токтомду берип койгонго эмне буларга мешать этип атат? Мен ушуну түшүнбөй атам. Нурпресс маалымат борборунда өткөн басма сөз жыйында Ихсан кооперативинин акчасын же үйүн ала албай жүргөн жабырлануучулар президентке кайрылышты. Ошондой эле келишимдерге кол койгондор ушул кезге чейин иштеп жатканын жана кандайдыр бир оюндар жүрүп жатканын айтышууда. Бул президент деген Кыргыз Республикасынын гаранты. Эл деген ар кандай жол менен алданат. Мына ошол алданбаш үчүн элине кам көрүп, ушу кооперативтер боюнча закондорду эмнеге өзгөртүшпөйт? Мына элдердин баары тантырап жүрүшөт ар кайсы жакта. Ихсан болсо дагы эле алдап келатат элдерди. ПСО үйлөрдө беребиз, ана эмне? Өзүмдүн жашаган үйүмдү сатып, үйсүз калдым. Мен могу кыздын айынан, ушул кыздын айынан неме кылып, ошо үйүмдү чоңойтуп алайын деген эме менен саткамдар. Да сикер ушу үйүбүздү ала албай, акчабызды ала албай жүрөбүз. Мен суммасын атай албайм, бирок ири суммадагы акча каражатын салгам. Ошондуктан бул чоң акча. Бул менин бардык байлыгым, бардык дүнүйөм, мен мындан башка эч нерсем жок. Ошол акчамды эле кайтарып берсе, мен ошо өзүм ушуга эле үмүтүм бар да. Булардын бере турган жанагы башка варианттарын мага сунуштап аткан ПСО, анан кийин дагы башка варианттары мага эч канааттандырбайт. Же акчабыздан жок, же үйүбүздөн жок. Бул Ихсанды карап, мындай текшерип, эл үчүн иштегендер деле жок окшойт. Бийлик башчылары деле эч ким көңүл бөлгөн жок. Биз эми кимге кайрылып, акчабызды каяктан кимден аларыбыз белгисиз болуп атат. Ушунча элди карабай, мамлекет башчылары деле жөн жай коюп койгон мошенниктерге мындай эч кандай чара колдонбогондо өкүндүрөт бизди. Ысык көлдөгү Лазурный берег пансионатынын саркынды суулары көлгө аккан. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Ысык көл райондук прокуратурасы тарабынан социалдык тармактарда пансионаттын канализациясынан саркынды суулар көлгө агып жатканы боюнча маалымат тарап, текшерүү жүргүзүлгөн. Анын натыйжасында аталган пансионаттын тазалоочу курулуштары экологиялык, санитардык нормалардын талаптарын бузуу менен иштетилип жаткандыгы аныкталды. Факты боюнча райондук прокуратура тарабынан кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Facebook, Instagram, Telegram каналдарынан окуй аласыздар. Кайрадан амандашканча.